Рейстин ачылышына биз ушу былтыр баргандан баштап ушул айтып өттүм, президентибиздин, өкмөттүн, биздин министрликтин, жогорку кеңештин койгон тапшырмасын бирден бир тапшырма болчу ушул. Биз ушу 1 жыл ашык сүйлөшүү жүргүзүп, эки тараптуу сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында ушул биздин Кудайга шүгүр 2 шаарыбызга өчүп атат да, Бишкек жана Ош шаарларына. Андан сырткары дагы бир жакшы жаңылык өткөндө да айтып кеттим элем. Биздин жарандар Сауд Арабияга ушул аэропортко түшөрү менен ошол жерден эле виза тез арада ачса болот же онлайн ачса болот, туристтик виза 90 күнгө. Андан сырткары бул экономикалык жактан да абдан маанилүү. Ушу эки өлкөнүн ортосундагы соода алакалар мамилесинде жогорку деңгээлге чыгарат. Анан убакыт кыскарды да. Түз эле ушул Бишкектен отуруп, Оштон отуруп Жидда шаарына ушу 5 сааттын төгөрөгүндө жетсе болот. Жумасына өзүңүздөр угуп, азыр мына Оштон 3 рейс ачылды эле, азыр мага айтышты 5 рейске чыгыптыр Оштон. Жумасына 5 жолу, Бишкектен жумасына 3 жолу учуп баштап атат. Туризмге бул абдан чоң өбөлгө түзмөкчү. Анткени өзүңүздөр билесиздер, ушул ар бир эле кайсы эле өлкөнүн жараны болбосун, ага түз абакаттан бул эң биринчи себеп болот. Кантип жетип барам дейт. Ошон үчүн бул Сауд Арабиянын дагы жарандары, биздин жарандар дагы ушул каттаганга абдан жеңилдик болот. Андан сырткары ушул мен айтып өтөйүн, жакынкы күндөрдө ушул 16 октябрда Сауд Арабиядан Кыргызстанга 30 туркомпаниянын өкүлдөрү келип, ушул жакта фам трип болуп, биздин Кыргызстаныбыз менен таанышат. Мен ойлойм, биздин Кыргызстандагы туризмдин өнүгүшүнө ушул Сауд Арабиянын дагы чоң салымы болмокчу.